кыргыз жараны болуп туруп, жарандарга тиешелүү нерселерге маалыматыбыз аз экени мага жаңы болду. Өзгөн районунда 7 дуан бир жүрөк долбоорунун негизинде социалдык биримдик жана жарандык иденттүүлүктү бекемдөөгө багытталган интеллектуалдык жаштар квизи өттү. Катышуучулар адам укуктары, улуттар жана дин боюнча билген маалыматтарын иш-чаранын алкагында бышыкташты. Кыргыз жараны жөнүндө өзүңүн укуктарын кантип коргосоң болот? Милдеттериң кандай экенине маалымат алсаң. Көбүнчө квизде келген суроолордун жоопторун өзүмө маалымат катары алдым. Андан кийин ошол азыркы эле сүрөттөрдү карап, эстеликтерди, Ататүрк, Рухордо деп ошолорду билдим. Кыргызстандын мыйзамдары жана мамлекеттик органдар жөнүндө маалымат алдым. Мисалы келтирсек, акыйкатчы жөнүндө маалымат алып алдым. Бул иш-чаранын максаты медиа сабаттуулук аркылуу социалдык биримдикти күчөтүү жана жаштарга билбеген маалыматтарын оюн аркылуу жеткизүү болду. Квиздин катышуучулары атайын топторго бөлүнүп, суроолорго жооп берип, упай топтоп, акырында алдыңкы упай алгандары белектерге ээ болушту. Негизги максат ушу мындай форматты өзгөртүп, биз оюн аркылуу жаштарга ушундай маанилүү маалыматтарды, алардын тарыхы, өзүнүн жашаган жери жөнүндө, тарыхы, маданияты жөнүндө, көптүрдүүлүк жөнүндө билимин билиш үчүн, аларды кызыктырыш үчүн ушундай оюнуштурдук. Бул акыл таймашында кандай категориялар болду? Кыргызстан жөнүндө, адам укуктары, Кыргызстанда көптүрдүүлүк жана ошондой эле Ош шаары, байыркы шаарлардын бири болуп аталган Өзгөн шаары боюнча дагы абдан кызыктуу суроолор болду. Катышуучулар ар кандай жаш курагында болушту. Мисалы үчүн 18-19 жаштан баштап 50 жашка чейин катышты да. Бул иш-чара чыр-чатактын алдын алуу жана тынчтык орнотуу үчүн улуттук потенциалды чыңдоо, ишеним жана социалдык биримдикти курууда жарандык коомдун маңыздуу катышуусу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Долбоорду Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана уюмдун тынчтык куруу фонду каржылаган.